Саламатсыздарбы, урматтуу китеп көрөрмандары. Сиздердин назарыңыздарга Элмира Ажыканованын ностальгия аңгемесин сунуштайм. Аңгемеде карыянын образы чагылдырылат. Шаар таң менен кошо ойгонот. Үрүл-бүрүл жарык түшкөндө эле көчөлөрдө кайдадыр шашып жөнөгөн машинелер пайда болот. Анан бирин серин адамдар аркы-терки өтө башташат. Ошентип кыймыл жанданып, калаанын тиричилиги башталат. Күн сайын ушундай. Касым карыя ар күнү таңерте көп кабаттуу үйдөгү квартирасынан чыгып, шаар багына басып келет. Эки колун артына алып, бактагы аллеяда кыйлага чейин басып жүрөт. Ал жерде өзүнө окшоп таңерте таза абада серүүндөгөндөр бар. Көпчүлүгү улгайган адамдар. Айрымдары жөн гана бак аралап басып жүрүшсө, кээйлери желип чуртуп чуркаган болушат. Иттерин сейилдетип жүргөн аялдар да бар. Алар бирин-бири сыртынан таанышат, баш ийкешип, учурашып өтүшөт. Касым карыя жыгач отуруштардын бирине көчүп басты. Өткөн кеткендерге көз салып, аркы-беркини ойлоп, кыйлага отурду. Кайда шашат эле? Күнүгө ушинтет. Уул келини менен тигил кабат үйдө чогуу турат. Байбичесинин көз өткөнүнө быйыл 6 жыл болду. Жыл айланып, ашын бергенден кийин уулу атасынын жер үйүн саттырып, өзүнүн тар квартирасын кеңейтип, шаардын так ортосуна көчүп келишкен. Андан көрө жер үйгө чогуу жашайлы десе, уул келини ынабай коюшту. Карыган кезиңде шарты бар, жылуу үйдө жашашың керек дешти алар. Бул чечим Касымдын көңүлүнө төп келбесе да, айла жок, жалгыз уулунун айтканы менен болду. Анан жалгыз жашамак беле. Алардыкы деле туура, бирок али күнчө тигил кабат үйгө көнө албай жүрөт. Өзү өмүр бою гезиттерде журналист болуп иштеди. Ал кезде гезит журналдардын баарысы өкмөттүккө гана боло турган. Бир калыпка салынган тартип, эреже бар эле. Ийгиликтүү иштерди, эмгекчил адамдарды даңазалап жазышчу. Улуттуу темалар менен алек болушчу. Азыркыдай ээн ооздук, өзүм билемдик жок эле. Эми анын кайсы бирин айтасың? Мына ушуларды ойлоп отуруп, карыя советтик учурду кадимкидей сагынат. Көңүлү сыздап кетет. Кээде түшүнө да кирет ошол кездер. Кайрандоор өткөн экен да, оюна келгенин жазып, оозуна келгенин оттоп жаткан азыркы гезиттерге жүрөгү ыйлап турат. Эмне деген гана заман болду. Жазып көнгөн жаны бирин-экин макала даярдап, ошол ооздугу жок гезиттерге алып барса баспай коюшту. Азыркы жаштардын тарбиясы жалкоолугу тууралуу болчу. Жарабайт дешти. Сенсациялуу, кыска, курч материалдарды гана басабыз дешти. Андан алып дагы бир гезитке барды. Алар өтө эле узун экен, кыскартып кел дешти. Касым үчүн өзүнүн ар бир сүйлөмү маанилүү эле. Капа болгон карыя колтугуна кысып келген макаласын үйүндөгү эски калың папкесиндеги кол жазмаларына кошуп койду. Азыркылардын маанилүү нерсени түшүнбөгөн тайкылыгына капа болду. Кийинчерээк дагы бир макала жазып барса, акча төлөңүз дешсе болобу? Касым буга да капа болду. Ушундан кийин эч нерсе жазгысы келбей калды. Анын жазгандарына азыр эч ким деле муктаж эмес экен көрсө. Ал өткөн кеткенди ойлоп кыйлага отурду. Анан ордунан туруп, колдорун артына алып, илтий басып үйүн көздөй жөнөдү. Бул убакта уул келини кызматтарына кетип калышат. Уулу ички иштер тармагында, келини чет өлкөлүктөргө тиешелүү уюмда иштейт. Командировкаларга көп барат. Иш ошондой экен. Ал эмне болгон уюм Касым анчейин түшүнө бербейт. Бирок баамында кирешени келини табат. Маянаны доллар менен алат имиш. Ошондонбу тартынбай так кесе сүйлөп, өз оюн таңуулап, кээде күйөөсүнө үстөмдүк кылып жиберет. Анткени менен үй жайын тыкан кармап, тамак ашын даамдуу жасайт. Бош убактысында жалаң үй тиричилиги менен алек болот. Бирок мүнөзүндө жылуулук жок. Качан болсун сустайып турат. Ушунча болуп күйөөсү менен жаркылдап сүйлөшүп жатканын деле көргөн эмес карыя. Уулу деле 40тан өтүп, чачына ак кире баштады. Бирок алар балалуу болушкан жок. Уулу атасы менен чечилип сүйлөшпөгөн бир мүнөз жигит. Өзү да жалгыз бала болсо, анан туяксыз болуп калабы деп Касымдын арманы ушунда. Келин эстүү болгондо керт башын эле карабай, күйөөсүнүн балалуу болушунда ойлошу керек эле деп толгонот карыя. Азыркылар өзүмчүл эмеспи? Илгери согончогу канабаган ургаачы эринин багын байлабай, өзү эле жол бошотчу.
керек болсо төрөй турган аялды эрине өзү таап берчү да. Эчеен ирет ушул сөздү козгоюн деп, бирок баласына батын албады. Жараатына тийип аламбы деди. Эч ким менен чечилип сүйлөшпөгөн түнт баласы кандай кабыл алат? Кагуу жеп калабы? Ошол бойдон эч нерсе айта албады. Бирок дайым ушул санаа жүрөгүн курттай оюп жеп келет. Аркы беркини ойлоп отуруп үйүнө жетти карыя. Эшигин ачканда эле аны тунжураган жымжырттык тосуп алды. Ичкери кирип телевизорду иштетти. Баардык каналын коюп көрдү. Көрө турган эч нерсе жок. Биринде атышкан, бычакташкан кино, биринде төө куштардай аркайган жарым жылаңач аялдарды сынактан өткөрүп жатышат. Сулуулар имиш. Аял деген эптүү сындуу болгондо гана сулуу болот. Азыркылар чыныгы сулуулукта билбей калышпадыбы? Дагы бир каналда күрсүйгөн эркек камыр ийилеп, тамак жасаганды үйрөтүп жатат. Көрө турган эч нерсе жок. Наразы болгон карыя телевизорду өчүрүп салды. Анан шашпай чай коюп ичти. Жалгыз отуруп ичкен чайын курусун. Мындайда дайыма байбичесин эстейт. Ар бир жолу ысык демдеп кадырлуу конокко бергендей абышкасына баптап чай берер эле. Качан болсун дасторкону даяр болчу. Кечкисин келини деле ынтаасын коюп ысык чайын берет. Бирок баары бир байбичесинин чайына окшошпой койду го. Чайын ичип болгон соң өз бөлмөсүнө кирип, калың папкедеги кол жазмаларын алып чыгып стөлдүн үстүнө жайды. Мындай папкелер толтура. Текчелерде жыйылып турат. Биринде макалалары, биринде ырлары, биринде кара сөздөрү, айтоор, бүткөнү бар, бүтпөгөнү бар. Кереги жоктору деле толтура. Аларды ыргытканга колу барбайт. Касым карыя үчүн баардыгы баалуу. Келини үй жыйнаганда кагаздарын жактырбай, ары-бери түртүп, тыкыстап, жыйнап салат. Менин кагаздарыма тийбей эле койчу деп айта албай койду. Кемпирин үстөлүнүн жанына жолотчу эмес. Ал азыр поэзия деген папкедеги кагаздарын жайып отурду. Саргарган барактар. Ар кайсы жылдарда машинкеге басылып, боектору өчө жаздап калган ырлары. Кол менен жазгандары да жүрөт. Ушунун баарын өмүр бою өзүнө жан жолдош кылып келаткан машинкесине өзү баскан. Эми машинкенин да убагы өттү. Азыр жапыт компьютерде иштеп калышпадыбы? Касым компьютерге ишенбейт. Андан өчүп калат дешет. Дагы көп балекеттери бар дешет. Тигинде келин алып берген компьютери деле турат. Дүңкүсүн машинкесин тыкылдата бергендигинен тажашкан окшойт. Уулуа дегенде атасына үйрөтө баштаган. Карыя анчейин көңүлсөнбөй койду. Улам үйрөнгөнүн кайра унутуп, жазгандарын кайра таппай калат экен. Кыскасы, машакаты көп экен. Андан көрө тиги темир машинкесинен өтөрү жок. Ишенимдүү, бузулбайт. Аны келин уулу жертөлөдөгү кампага киргизип салалы дешкен. Карыя чок баскандай секирип болбой койду. Касымдын жаш чагындагы эң сөзү акын болуу эле. Болгондо да атактуу акын болом деген тымакта жүрчү. Көп жылдар ушундай көксөй менен ыр артынан ырларды жазып жүрдү. Жашыраак чагында 3 китепчеси жарык көрдү. Гезит журналдарга да басылып чыгаар эле. Ошонун баары анча-мынча шык жөндөмдүн. Анан жаштыктын деми менен жазылса керек. Кийин андай ырлардын жазылышы да кыйын болуп калды. Өзүң сегендей атактуу акын боло алган жок. Анын өз пикиринде акын болушуна жолтоо кылгандар, бут тоскондор, түшүнбөгөндөр көп болду. Советтик замандын акыркы жылдарында кезектеги китебин баспакана чыгарбай койду. Чийкилери көп, кайрадан оңдоо керек дешти. Дагы башка көп шылтоолорду айтышты. Гезит журналдардын басышы да кыйындады. Ошончо көп ырларды жазса да негедир акын катары элге тааныла албады. Ал тургай келини да атабыз акын экен деп ойлоп коюшпайт. Алар үчүн жүргөн бир абышка. Бирок ал баары бир өзүн акынмын деп эсептейт. Ыр бааланбай калган азыркы заманда мен да бааланбай калдым. Атагым чыкпай калганына азыркы коом күнөөлүү деп ойлойт. Ким билет? Балким карыянын ою туурадыр. Ар кимге өз пикири туура эмеспи? Мына, азыр да кол жазмаларын аңтарып отурат. Эски кагаздарын караганда жакшы көрөт. Анткени өткөн жылдарын эстейт. Касым карыя өткөнүн ойлоп жашаганды жакшы көрөт. Ал үчүн бүгүнкү турмушта кызыктуу эч нерсе жок.
Дагы бир папкеде бүтпөй калган тарыхый романы бар. Ортолоп калганда негедир таштап койгон. Кийинчерээк улантармын деген. Азыр колуна алууга даабайт. Дагы бир желим папкеде учурунда гезиттерге жарыяланган очерктери бар. Көпчүлүгү эмгектин алдыңкылары жөнүндө болчу. Булардын азыр эч кимге кереги жок. Ыргытуу керек. Ага болбой эле сактай берет. Анын кагаздарынын ушунчалык көптүгү келинине жакпайт. Баарынан да таңгак болгон эски гезиттердин эмне кереги бар? Келиндин оюна койсо мунун баарын замат да жок кылмак. Үйдөгү кереги жок буюмдар тескери энергия чакырат. Бул илимий жактан далилденген. Анын үстүнө кагаздар чаң топтойт деп келини чай ичип отурганда айтты эле. Карыя ошол сөздү өзүнө алса да эч качан ага макул эмес. Менин жазган эмгектерим буларга кереги жок буюм тура деп ичинен нааразы болду. Тескери энергия деп кайдаганы чыгарышат. Жарым беттик өмүр баяндарын жаза алышпайт, китеп бетин ачышпайт да анан тескери энергияны кайдан билишет деп наалады. Кээде түнкүсүн машинке басчу эле. Ага да тыюу салышты. Келини уктай албай жатыптыр. Алардын бөлмөсүнө угулат экен көрсө. Өзүнчө компьютер алып бердик го, ошого иштебейби? Айтпайсыңбы атаңа деп күйөөсүн айтат. Карыя түнкүсүн машинке баспай калды. Бирок уйкусу келбегендиктен үстөлдөгү шамчыракты жандырып, көз айнегин тагынып алып эски гезит журналдарды барактайт. Кээде жөн гана нес болгон немедей телмирип кыйлага отура берет. Ушул үйгө көчүп келгени капаска түшкөндөй эле болду. Эртең менен бир маал бакка басып келгени болбосо тунжурап отурган. Кээде кагаздарында карагысы келбейт. Чоң көчө тараптагы балконго коюп алган отургучу бар. Ал жерге бир отурса көпкө отурат. 4-чү кабаттан чоң көчөлөрдүн кесилишиндеги шаардын кайнаган тирилиги алаканга салгандай көрүнүп турат. Жайнаган машиналар кумурсканын уюгун элестетет. 4 тарапка өткөн элдин аягы суюлбайт. Ошолорду тиктеп олтура берип Карыя ар кандай ойлорго чарпылат. Кайра эле баягы өткөн заманын ойлойт. Атаңдын көрү. Баягы совет доору болгондо эмне? Эмдигичи далай китеби чыгат эле. Балким бүтпөй жаткан романы китеп болуп элге тарап кетмек. Макалалары гезит бетин бербей, байма-бай жарыяланып турмак. Калем акыга маарымак. Айтор жыргап куунап жашамак. Кээде чай үстүндө ошол заманды кеп кылса уулу жактырбай жатпайбы? Ал учурда айта бергенде эмне? Азыр такыр заман башка. Бүгүнкү турмуш менен жашаш керек дейт уулу. Келини унчукпай отурганы менен күйөөсүнүкүн туура көрөт. Карыя үндөбөй отуруп калат. Бирок ичинде таптакыр макул эмес. Өзгөчө уул келинин үй бүлөлүк жашоосуна ичи чыкпайт. Бул дагы жаңы замандын талабыбы? Же баласы жок үйдө ушундай эреже өкүм сүрөбү? Айтор аскердик тартип менен саатка карап жашашат. Күн сайын окшош турмуш. Кечки тамакты бири-бирине чоочун адамдардай унчукпай отуруп ичишет. Эмне сөз баштаса да тигилерге жакпай калаарын ойлоп, Карыя да үндөбөй отура берчү болду. Азыркылар ушундайбы, же уул келини өтө сакпы, ким билет. Бир жолу Карыя бакка басып келип, үйүн ачайын десе ачкычы жок. Түшүп калса керек, чөнтөктөрүн сыйпалап таппай калды. Артына барып кыйла жерди издеди, табылган жок. Ошондо уул келини абдан капа болушту. Өзгөчө келини кубарып, кумсарып, өзүнчө бирдемелерди угузбай сүйлөнүп жатты. Ошол күнү эле эшиктеги кулпулагычын алмаштырышты. Антпесе болбойт дешти. Көрсө ачкычты таап алган неме үйгө ууруга кириши мүмкүн экен. Ал кайдан билет десең, ачкыч ушул үйдүкү экенин. Кыскасы, ачкыч экинчи жоголбосун деп уул келини катуу эскертишти. Атасынын көңүлүнөн да ачкыч кымбат болуп кеткенине Карыя ичинен таарынды. Ошентсе да ал ачкычына сак болуп калды. Анан ушунча жылдан бери сырткы эшикти ичинен бекитип алганды үйрөнө албай койду. Көбүнчө унутуп калат. Көнбөгөндүкү да. Анан эле келин уулу эшик дагы ачык калыптыр деп башташат. Ой, андан эмне болмок эле? Үйдө мен отурамын го, деди Карыя бир жолу. Келини мыскылдуу жылмайып күйөөсүн карады. Уулу башын чайкап алды да түшүндүрө баштады. Ата, квартираларга ууру кирип жамбаккандар бар. Ошону кесип кылып алышат. Эшик ачык болсо аларга Кудай берет.
Сиздин олтурганыңыз бир тыйын. Сизден да бирөө коркобу? Карыяга уулунун акыркы сөзү катуу тийди. Ооба, менден эч ким коркпойт. Мен азыр эч ким эмесмин деген ызалуу ойго чөктү. Бирок капасын билгизбей өз бөлмөсүнө акырын басып кирип кетти. Текчеде турган байбичесинин сүрөтү капа болуп алышка, алар айта берет. Баары бир сеники туура деген таризде карап туруптур. Ошондон көп өтпөй эле бир күнү кечинде уул айтып калды. Ата, сиз эртең ооруканага жатышыңыз керек. Келиниңиз баарын сүйлөшүп койду. Мен өзүм жайгаштырып келем. Эмнеге кокуй? Мен сопсоо эле турам го. Карыя уулун таңыркай сурады. Биз эс алууга чыгып, алыска кеткени жатабыз бир айга. Сиз жалгыз жашай албайсыз. Келиниңиз да сизге ишенбей жатат. Кудай урган тура. Эч жерим оорубаса эмне деп жатам доктурга? Ушул жашыңызда кантип эч жериңиз оорубасын? Алдын ала текшерүүдөн өтөсүз, дарылашат. Анын үстүнө ал карыялардын ооруканасы. Сизге окшогон абышкалардын баарысы ошол жерде. Уулу өктөм сүйлөп. Карыянын шагысына түштү. Бирок бул жолу да уул келинине катуу айта алган жок. Эртеси уулу атасын машинесине салып ооруканага алып жөнөдү. Касым карыя ушул азыр чындап эле карып, жүдөп ооруп калгандай көрүндү. Арткы орундукта үңкүйүп чөгүп отурду. Аңгыча уулунун чөнтөк телефону шыңгырап калды. Ооба, макул, унутпайм, деп кыска жооп берди. Анан атасына бурулуп, үйдүн ачкычын мага берип коюңуз, жоготуп аласыз, деди. Атасы чөнтөгүнөн ачкычты алып үндөбөстөн уулуна карматты. Оорукананын керебетинде жатып, карыянын ойлору он талаа болду. Жалгыз бала деп көзүн карап, эркелетип, энеси экөө алаканга салып, мээрим менен чоңойтушкан эле. Эмнеге мындай кайрымсыз болуп калды деген ойлор карыянын көкүрөгүн эзип жатты. Төрөбөгөн аялынын сөзүнөн чыкпай, ошонун гана көзүн карап жашап калганына бир чети уулуна боор оруду. Таш боор уул келине анан бүгүнкү кайрымсыз жексур заманга таарынган карыя эртеси чындап эле ооруп калды. Көтөрүлүп кеткен кан басымын түшүрүш үчүн доктурлар баардык аракеттерин көрүп жатышты. Ушул маалда Кара деңизде эс алууну көксөгөн уул келини көк мейкиндин бийигинде самолетто учуп баратышты.